Özбек Шарамович, эми жанагы 12 жылдык мектеп моделине өтүү жөнүндө талкуу көптөн бери жүрүп келатат. Өкмөттүн бул жөнүндөгү бир отура чечими дагы чыкты. Анан кийин бирок баары бир коом ичинде мындай каршылык же болбосо түшүнбөстүк деңгээли өтө эле жогору болуп атат дагы деле. Ошон үчүн азыркы деңгээлде ошо баардык деңгээлде, баардык катмарда мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн мааниси өтө зор болуп атат. Ошон үчүн мындай аттуу баштуу чыгаан педагогдордон ушул сөздү баштайлы деп атабыз. Сизди мына чакырып алып, анан эң алды дегенде ошо 12 жылдык мектептин моделине көчүүнүн негизги башкы маанисин сиз эмнеден көрүп турасыз? Бул замандын талабы болуп калды да. Биз баары бир 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет го. Biz bilim beri mına 35 yıl o perestroikadan keyin bir özünçe bir minus plus jaktan аңдап bilinip kaldı. Esirden algan sistemi menen keletabız da. Bирок biz эми чегаралар açıldı. Bizim okuçularımız bardык эле Россияга барып окуйм дебей kaldı. Азыр kimden sorasanız çet өлкөгө барып окуйм дейт. Европаға барам дейт, Азияға барам дейт, Америкаға барам дейт. Мамлекеттин функциясы ошол барчуларга ошол барган жериндеги документ кабыл алат да, аттестат деп коебуз го биз, аттестатты. Ошол талап бар. 12 жылдык мектеп орто билим берүүчү билим алды деген аттестат керек. Эгер андай болбосо, ал мамлекетке кирген менен ал жерде кирип экзамен эле киргизбейт. Эми ошону туура түшүнгөн өлкөлөр бар. Мисалы үчүн Кытай 1,5 миллиард эл жашайт. Алар эч ойлонбостон туруп 12 жылга өтүп кеткен. Мынтип талкуулаган да эмес, элге да салган эмес. Алар экономикалык жактан өспүрүмдөрдүн умтулуусун байкаган. Алар батышка барып окуп, батыштын технологиясын алып келип, мамлекетти оңдойбуз деген атуулук сапаттары балар көп болгон. Себеби Кытай өтө жакырчылыкта жашаган. Биз эсирден бөлүнгөнүбүз менен, эсирде биз Кытайдан бир 10 эсе, 20 эсе жакшы жашаганбыз. Курсагыбыз ток болчу, кийим бүтүн, жумуш бар. Эч ким мындай көчөдө калган эмес да. Эми Кытайда тескерисинче андай болгон эмес. Ошондуктан ар бир кытайлык кичине окуйм деген бала анан Кытайдын окуу жайларынан сырткары батыштын окуу жайларына кетүүнү каалаган. Ошого барганда биринчи проблемасы ушул 10 жылдык болгон. Орто билимди баягы аттестаты. Аны байкагандан кийин Кытай мамлекети дары 12 жылдыкка өтүп кеткен баллон системасына. Экинчиси Индия. Алдагы 1,5 миллиард эл бар. Алар дагы ошол 12 жылдык окуп өткөн. Бирок ойлогонбуз, каста неприкасаемдик деген бар айылда. Индиянын жарымы окубайт, көчөлөрдө жашап, көчөлөрдө өмүр өткөндөр бар. Мындай курсагы тогузса болду деген. Бирок ал коомдун негизги өзөгүн түзчү, мамлекеттин байлыгын түзчү кадрларды окутуш керек болуп атпайбы? Бу окутканда дагы жана ички резерв менен эмес, дүйнөдө кантип окуп атат. Анан эми ООНдун Бириккен Улуттар уюму дегенибиз бар да, биз дагы ошонун мүчөсүбүз, 200 төгөрөгөндө мүчөсү бар да. Ошолор бул маселелерди ачык сүйлөшүп отуруп, анан акырында негизги багыттарды колдогон. Ошолордун бири баллон деп Италия, Европада алынган система бул 12 жылдык болуш керек деген. Бул медициналык жактан да каралган, анан негизинен жакшы кесипкөй болуш үчүн 12 жылдык билимди албаса болбойт экен. Эми бул деген сөз баары эле 12 жыл окуп кетсин деген жери жок. Алар Америкада деле, Батышта деле, Кытайда деле милдеттүү 12 жыл окубайт, 10 жыл окуйт. Мисалы үчүн Түркияда 5 жыл окушу, 5-класс эле. Анан кийин иштейт эле. Демек бизде тандоо бар да. Эгер биз окуучу чындап билим алып, өнөрдү башкача батыштагыдай жаңы технологиядан кеч калбай тургандай үйрөнөм десе, анда
dünyalıq sistemada okugan üniversitetlere kiriş için biz dokumentin dayarlap berişimiz gerek. Bilimdik o, alar özleri alat. Belki okutmasak da öğrenip alışı mümkün. Biroq mamlaket bilim beri ministerligi var, bilim berip atat. Biroq bilim aluu al balanın özünün, ata-enenin mildeti, koğumçuluktun mildeti. Sapatlı bilim alıp atabı, sapatsız bilim alıp atabı. Demek bilim berdik, bilimdi bala aldı. Emi kalagan ülkesi var kireyin dese, dokument 12 yıllık bolsa da biz baldarın orada karızdan kutulgan bolus ettireriz da. Bu emi kebiri ata-enege jakpaşı mümkün. Balam 12 yıl okuyup bunda. Okuvasın 10 yıl okusun, al mıyzamda al mümkünçülükleri kirgizse bolat. Biroq biz 18'ge çıksa okuta versek Kırgızlar balakatka çıkarıp da erkek balaka 12 yaşta mümkünçülük berişken. Manas 12 yaşında dünyanı bası olan da çıkan adamda. Bizde 18'ge çıksa okuyayla okudum dep жалған аттестат алғанда көбейіп кетпейді қазір. Аттестат мектепте шындап білім албай алғандар бар да ма? Бирок 12 жылдық білім керек екенін түшінген балдар да көп бізде, оқушылар, қыздар да көп. Себебі дүниедегі 8 миллиардтың içine кирем деген жигиттер, қыздарға біз жол ашып беришибиз керек та. Қалғандарыға кейін сырттан оқып алат, кечки окуусу бар, курстар бар. Алар өнөр алыш керек та. Önördü belki 5. klasdan başlayıp koşumça yürüyene başlaş gerek. Belki 10. klasdan başlayıp yürüyeniş gerek. O şekilde bu talaşa turgan mesele emas. Bu her bir Kırgızstanlıktın balası için kıla turgan jakşılığı balamdı. Biriyle Rusiyaga var öyle okuyu versek, bunlar Rusiyaga köz okuuz kelbey kaldı. Men deli maksatım Moskovada okuş ele. Bugün men baldarını Moskovada oku dep ayta albayım. Sebebi Moskova'daki sisteme bizge okşaş, tınçlık boluş gerek, şart boluş gerek. O şekilde biz baldarımızı okutabızdık tınç өлkөлөргө. Jayma-jay yaşavatkan, keçke bilimdi engsegen, kitapxanası jarında, laboratoriyası jarında, oşondoy өлkөлөрдүн büdjetleri var da, bekedi okutçu. Oşogo biz jok degende аттестатын жасап берели деген ойдабыз. Сапаттуу билим деп калдыңыз. Ошол эле учурда бул жаңы системага көчүүнүн дагы башкы максаттарынын бири ошол мектептеги билим берүүнүн сапатын өзгөртүү жөнүндө болуп атпайбы? Себеби дегенде мына бүгүнкү мектептеги алып аткан билим бүгүнкү жашоого жараксыз деген сын пикирлер да көп айтылып атпайбы? Туура, эми баары эле жараксыз дегенде туура эмес. Мисалы үчүн математикадан баштайлы. Biz ошол эпкиликтин маалдагы санды санга кошушубуз керек, көбөйтүүнү үйрөнүшүбүз керек, анан бөлчөктөрдү үйрөнүш керек. Ушинтип келет да, туурабы? Физикадан деле ошондой. Архимеддин закондору ушинтип келет, химия деле ошондой. Биз Менделеевдин таблицасы дегендей таблицаларды жатташыбыз керек, биологияда бүт процесстерди карашыбыз керек, эми тарых ал башканы айтат. Анан мен коомдук илимдер жөнүндө сүйлөйм. Ошондуктан ал нерселер баары ачыкча болуп калбайт. Бирок жаңы баскычта сапатка көтөрүлгөндө биз ошолорду 5ке билишибиз керек. Ылдыйкы баягы 4-класска чейинки билимди биз 5ке билишибиз керек. Ал көптү өзгөрбөйт го деп ойлойм. Андан кийинки кесипке багыттаган, илимге багыттаган, мындай баланын өзгөчөлүгүн эсепке алган эмелер бар да, мындай тажрыйбалар. Ошолорду кошушка туура келет. Аларда биз ойлоп табышыбыздын кереги жок, велосипеддин кереги жок. Аны биздин окумуштуулардын күчү жетет. Окумуштуулар, илимдин кандидаттары, докторлор, академиктерибиз көп. Кичи темаларны баягы чет өлкөдөгүдөй финансыланса, алар ошол чет өлкөдөгү же Кыргызстандын өзгөчөлүгү менен эсептелген сапатты жөнөкөй кылып киргизип берет. Сапат десе эле биз мына перестройкадан мурдараак Андрей Калмагаров деген академиктин теориясына кирип кеткенбиз. Көптүктөр теориясы деп, балдар түшүнбөгөн нерсе жаттатып, вектордук түшүнүктеп, мурда тригонометриянын жөнөкөй түшүнчелик, мына тоонун чокусун кандай эсептейбиз дегенде айтчу элек, мынтип туруп бурчун өлчөп туруп, мына тоонун түйүнүнө чейин эсептеп бурчту билсек, бийиктигин таап берчүбүз.
Жем ошондой эле мына трапеция окшогон үйдүн аянтын табыш, же болбосо Ломоносов университетинин баягы чокусуна чейинки канча дегендерчи. Ушундай практикалык маанилери менимче кичине Андрей Калмогоровдон кийин бизди тебере буруп кетти дагы. Мунун таасири анан химияга да кетти, физикага да кетти, тарыхка да кетип калды. Анан бүгүн келип биз даяр болбой калган үчүн бизге күндө илим тез өзгөрүп атат. Биз айтыны кууп жетпей калдык деген сөздөр болуп атпайбы? Эгерде биз ошону үзгүлтүксүз келе бергенде биз айтыны дайым алдына өтүп турат элек. Азыр Кыргызстанда айтыда артта калганыбыз туура. Бизде азыр программа иштеп чыгуу боюнча биз артта калган өлкөлөрдүн бирибиз, мактанабыз. Бирок мактанган менен мына коңшу эле Казакстанда Астана кап деген бар, Астанада. Ошондой Астана капта Бишкек кап же Кыргыз кап дегенибиз азырынча жакшы иштей элек. Анан чоң программаларды бизге адаптация кылчу өткөргүчтөр дагы билим жетишпей, жаңы силер айткан сапат. Бул сапаттуу билимден эмес. Бул сапаттуу баягы ыкманы албаганыбыздан болуп калды. Балдарыбыз билимди ала бермек, мугалимдерибиз окута бермек. Мугалим бир жолу окута албай калышы мүмкүн, 2 жолу. Сен кошумча китептерди карайт, мугалим ал изилдөөчү, илимпоз ал. Ошондон бул биздин Кыргызстандын байлыгы кандайдыр, кайсы сапаттуу билим болсо да Кыргызстанда ресурс бар. Буга эч капа болбош керек. Финансылык ресурс да бар, адам ресурсу да бар, анан коомдун дагы ресурсу бар. Негизгиси каалоосу бар. Баары баламды Америка окутам дейт. Баары баламды Германия окутам дейт. Сезип калышты. Аяктан бүтүп келгендер жанагындай тез өзгөрүүгө, ушу мен башкасын айтпайын, айтыга жакыныраак болгонум үчүн айтайынчы. Айтыны кууп жеткенге ошол жактан окуп келсе гана жарайт экен деген түшүнүк пайда болуп калды. Бизде айты боюнча диплом берген менен ал диплом эч нерсе бербей атат да. Ошол. Пиза эл аралык сынагына Кыргызстан 2 жолу катышты. 2 жолу тең ошол тизменин эң артында калды. Мына ушул кемчилиги артта калгандык сиздин оюңузча бул ошол жана мазмундун сапатынан болуп атабы же ошо билим берүү ыкмаларынын сапатынын начардыгынан болуп атабы? Китеп жок деп коюшат, китеп деле бар. Каалоо жок дейт, каалоо деле бар. Мунун баягы методология жагынан кичине баягы жөнөкөй мен Новосибирск университетте ошол жылда стажировка окуган менен иштегенбиз, аспирантурада окудук. Ошонун билем да. Кайталоо менен эле жеңет бар жок түшө. Демек атыны писа дейбизби же башка дейбизби, ал баягы эле билим. Бирок анын баягы системасы кичине башкачараак да. Ал мындай азыркы доорго багытталган багыттар. Ошондуктан аны мындай бизде мен сапат жетпей калат же билим жетпей калат деген ишенбейм. Аны мугалимибиздер тез эле үйрөнүп алат. Курстар бар азыр. Эми жакшы болуп атат. Мына бул методология менен биринчи пилоттук мектептерди министрлик айтып, мына жерден ушул боюнча пилоттук мектеп бул жакшы метод. Биринчи 2372 мектептин баарын эле киргиз баштап өнүктүрө албайбыз да. Ошондуктан ар бир райондордо, областтарда баягы ушул ыкмага жакыныраак мектептер бар азыр. Ошолорду өтө жакшы үйрөтүп алыш керек да. Чыгып туруп Сармерден айткандай айтыш керек да. Манас айткандай айтыш керек. Комуз четкендей чертиш керек муну. Бул ошол балдардын өзгөчөлүгүнө жөнөкөй булардын баары. Муну көптөр татаалдаштырбаш керек. Бизде татаалдаштырып коюшту. Коркутуп да коюшту окшойт кичине. Ал менимче бул убактуу ашуу мындан тез эле ашып кетет. Мына жана билим берүүнүн мазмунун жаңылоо деген сөз болуп атканда, өзү Жашарович, могул билим берүүдөгү компетенттүүлүктөрдү, мисалы үчүн Кыргызстанда ашып кетсе 5-6 компетенттүүлүк каралган жана мамлекеттик стандарттарчы. Ал эми ошол алдыга кеткен өлкөлөрдө карап көрсөңүз, аларда 10дон ашык компетенттүүлүктөр бар экен. Анын арасында мисалы үчүн ошол Шотландияда же башка бир өлкөлөрдү карасаңыз, мына стресске бекем болуу деген компонент көндүмгө тарбиялашат экен. Экологиялык
мындай тарбиядагы өтө бир чоң компоненттердин бирине кирет экен да. Мына ошол жагынан дагы азыркы билим берүүдөгү компетенттүүлүктөрдү дагы бир сыйра кайра карап чыгуунун зарылдыгы бар окшойт. Эми бул чынында ата-энелердин дагы функциясына кирет бул нерсе. Үйдө балага сүйүү пайда кылыш керек, билим болгончо. Математика болгон, физика, химия, биология бардыгына. Анан кечке мультфильм көрүп же TikTok карап отурганга эмес, балдарды эртеңки күнү чоңойгондон кийин артта калбай турган кесип алыш үчүн балдарды ата-эне күнү-түнү багытташ керек да. Күнү-түнү ошол сиз айткан маселелерди түшүндүрүп койсо, бала ал мындай чын жүрөктөн окуса, ага татаал болбойт. Анан жаңы компетенттүүлүк деген жакшы. Аларды карап көрүп өзгөртсө болот. Бирок баары келип эле баланын жүрөгүнө кирсе, ошол компетенттүүлүктөр жашап кетет да. Менимче азыр балдарды сиз кааласаңар, каалабасаңар компьютерди иштегиси келип калды. Өзү ноутбук алып бер, эми кичине мына азыр соцсеттерде ойноп отурушат эми жаңы планшеттер мененче. Бул да калат. Калат ал ойноп, себеби акырындык менен планшеттерде деле мына интернетте дүйнөдөгү окумуштуулар да карап турат. Бүт эле адамзатты мында оонатып коеюн деп, кыйратып коеюн дебейт экен да. Ошол эле билгизбей массаж берет. Массаж берип өзгөтөт. Бирок муну ата-эне аны өзү жолго салыш керек. Анан кийин ошол мектептеги предметтерге жөлөк болчу баягы жагдайлар бар. Ошолорду компетенттүүлүк дегенде ата-эне бир жагын мойнуна алыш керек да. Бизде азыр ата-эне билим берүү министрлиги бар, облоно, районо деген структура бар, өкмөт бар деп отуруп алды. Билим алуу дегенди мындай бир өтө мындай олуттуу карабай мойнуга албай атат ата-эне. Бала да мойнуга албай атат. Мага билим берет дейт. Билим берүү министрлиги. Мейли боло берсин. Билим алуу деген биз мамлекеттин жүгүнү жеңилдетишибиз керек да. Мен үйдө отура берсем, министрлик келип билим берип, анан мугалим келип мен билим берип кете берсе, мен аны бышыктабасам, компетенттүүлүк деген ошолор да. Мен берген билимди мен бышыкташым керек, жүрөгүмө киргизишим керек, мен мамлекетимди оңдошум керек, акырында дүйнөнү оңдошум керек. 8 миллиардтын бир бөлүгүбүз да, биз 7 миллион болгонубуз менен. Бир учурларда эгерде кыргыздар көп кыйратып өлтүрбөгөндө, согуш көп болгондо, балким биз эң көп сандагы улуту бар эл болмокпуз. Бизде эски эл аз, ошон үчүн эми биздин генофонддо кыргыздардыкы бүт жаңы нерсени тез кабыл алат. Мына мен азыр силердин козгоп аткан маселе, билим берүү министрлигинин козгогон маселелери менимче көп деле кеч калган жок, бирок секундтар кеч калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн эл журтка биздин мына негизги армиябыз мугалимдер. Ушул силер берген суроолордун баарына биздин мугалимдер кызыгат. Ушуга мисалы үчүн семинар түрүндө, кандайдыр бир башка формалар менен акимчилик, айыл өкмөт, акча жок, министрлик семинар өтө албайт деген суроолор болушу мүмкүн. Баарыга жетпейт деп, туура жетпейт. Бул чоң проекттерди эл аралык уюмдардын баарыга жеткизе албайт, алар пилот гана жетип, пилоттук. Бирок биздин ошо жергиликтүү бийликтердин да милдети экенин түшүндүрүшүбүз керек да. Бул 12 жылдык айыл өкмөтүнүн жетекчисинин милдети, акимдин милдети, губернатордун милдети. Себеби анын продукциясы эл продукциясы конкуренцияга жарабай калып атпайбы? Америка бар окуп өтпөй калып атат, Испания бар өтпөйт. Эми баары айтып берет, Малайзия, Сингапурду. Мен аны айткан жокмун атайын. Кечээ мен соцсеттерди карасам бүтө ошо башталат. Акыркы учурда Малайзия, Сингапур көп сүйлөнбөй калбадыбы? Алардан башкалар деле бар. Бүт мамлекет бар. Эч жогунда Кытай. Кытайга барып мына соодагерлер барып атат. Жаш балдар, мына балдар бакчада кандай үйрөндү? Балдар бакчада биздин 11-класстын билиминден жогорураак билген, мына IT технологиясын билген окуучулар чыгып калды. Өнөөлөргө үйрөнгөндөр дагы силер мына соцсеттерден эле көрүп жүрөсүңөрбү? Мына бизде ашмосчулукка үйрөнүш үчүн орто мектеп бүтүп алып, анан кийин кулинарный училищеге кирип, анан дагы бир нерсе кылып барсак уже пенсияга сайын деп калабыз. Кытайда мына көрүп атасыңар да,
3 yaşar detsatta formanı kiygizip koyup, aşpostунун formasını kiygizip koyup, buna kompetentlіктің bir forması жақта кетіп барады. Türkiye'ye barsanız, ayda men жақында bir ошондой bir борборуна бардым. Мына жайындасын, Кисей мырза. Ошол жерде инновационный центр деп коелду, эми инновационный центр бизде де алып атпайбы. Ошол жерде баягы врачтардын формасын кийген жаш кыздар, балдар жүрөт. Ушуна олуттуу врачтыктын, медсестралыктын ролдорун аткарчу жаш балдар жүрөт. Ошонун бир нерселерди үйрөнүп атышат да. Бизде ушул билим берүүдөгү, компетенттүүлүктөгү чечилбей келаткан маселелердин бири практикадан алыстап калган деген жери бар. Эми муну практикадан алыстап калсам, жок, биз мындай беребиз, водительдик беребиз, швеян беребиз деп бул жагына кетип калбашыбыз керек да. Баарынан бирдей бериш керек. Дүйнөдө кайсы нерсеге умтулуп атат, ошону аныктаган биздин мына академия образования дегенибиз кез келе Макаренкону көчүрүп отура бербей, хватит эми Макаренкону жаза бергенде. Эми өтүш керек, бүгүнкү турмушту жазыш керек. Бул академиктер да ошол ишти кылыш керек да. Каяктагы бир асманды жаза беришет, 10дан доктор чыгардык, кандидат чыгардык. Бүгүн учебник жазып берген бир академик доктор мага айтып бергилечи. Жарай турган учебник жазылган. Ушу бала ошону өзүнүн баласыга, ошону өзү ошону окуп отуруп, вундеркинд болуп же бир академик болуп чыга турган даярдайлап, эсир канчалаган окумуштуулар мунун үстүнөн иштеген. Калгандары алардын туундары, производные. Алар ушинтип эле кандидат чыгарып, доктор чыгарып жашай берем деген болбой калды бүгүнчү. Дооронбек Садырбай айткандай, Аксакал айткандай, Раматов болбой калды. Буга өтүш керек. Биз жүктү билим берүү министрлигине жүктөп коюп отура бербеш керек. Сынап коюп, жарайбы экен, жарабайбы экен. Бул кандай сүйлөп атат, сүйлөйбү. Ой, жардамыңды бер, бар. Эмнеге 2272 мектеп болсо, 5000 кандидат докторубуз болсо, бар. Ал эпизодика аты коюлганда барбаш керек. Ал жаңы компетенттүүлүктү булар өзүнүн диссертациясын үйрөткөн барбаш керек айырга барып алып. Бул жап меникин аякта колдонуп атат, биякта колдонуп атат. Кайсы окумуштуу Кыргызстандыкын дүйнөдө колдонду десе мен жооп бере албаймын. Мен ар жерге барсам суроо беришет да. Кыргызстандын кайсы илимпоздун бир Эркин Адыловду айтып калабыз. Алдагы Америкадан бүткөн, Лондондо окуган, IT боюнча Бихабио деген миллиардер фирмасы бар. Башка жок болуп атпайбы? Анан эми кимди айтайлы эми? Дордойду айтайлыбы? Ойлоп таптык деп. Анда канча экономисттер, докторлор бар, академик бар. Ушу Дордойду ошону өнүктүрүп бердиби? Андай болбойт да, адам ресурсу. Жаңы компетенттүүлүк дегенде буюрса академия образования ушу менен иштеш керек. Муну азыр биз мынасы мындай, анасы мындай деп ката кетпей биз эми ал боюнча кесип кое эмеспиз да. Алар кагаздарын өзгөртүш керек. Изилөө мен жаман көрсө жаман көрүшсүн. Мен муну канча 30-40 жылдан бери айтам мына академиянын окумуштууларга. Жетет эми Тынч океан изилдеш, космос изилдеш. Лунокодко мынабысын биз жасаганбыз деп айтып чарчап бүттүк. Ал болду, лунокод жарабай калган качан эле. Азыр кичинекей чиптер менен жасалган аппарат эмелер иштеп калды да. Алуу сүрүшүн иштеген ОКБ2 деген берген. Эми кыскасы биздин силер айткан компетенттүүлүктү ишке ашыруучу бул күчтөр көп экени жөнүндө сүйлөштүк. Анан биз эң негизги нерсебиз биздин 100 000 мугалимибиз. Булар эл аралык деңгээлде өздөрү кичине тыңыраак жашайм десе, эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун ичине кире алам десе, дүйнөнү кыдыргысы келсе, айрыкча министрликте иштегендер, райондо иштегендер, мектепте иштегендер, отура түшү жерде. Чыгып кетиш керек, дүйнөнү кыдырыш керек. Көрбөстөн туруп кантип эле отуруп алып мындай идеалдуу мектепти жазат. Компетенттүүлүктөн ошол жерден чыгат. Компетенция биздин башкаруу чөйрөлөрдөн башталыш керек. Менен башталыш керек, башкабыздан башталыш керек. Ошондуктан мен эми сындаш үчүн келген жокмун. Бирок мен ичимде күйүп жүргөн нерселерди айтам да. Андан кийин ата-энелер бар. Кыскасы 8 миллиондун төгөрөгүндө ушул маселеге күйчү адамдарыбыз бар да. Күйбөгөндөр көп болсо 100 000 чыгат. Баары боло берет. Кой деп оппозиция болом, мындай болом дегенче. Түшүндүрүп келгенде
ата-энелерибиz, окуучуларыбыз, анан негизгиси 100 000 мугалим, анан кийин жаңы 2372 директорубуз бар, 50-60 частный мектеп бар, завучтары бар, илимпоздорубуз бар. Мына декабристер чыккан, элге түшүндүрүп келейин деп. Народниктер чыккан. А биз эмне үчүн чыкпайт? Жол кире, бир нерседен жол кире жок дейт. Айлыгым жетпейт. Айлыңа барасың акыры. Ломоносов жөө чарыкчан барган Москвага. Жолда жөө кетип батып, чарыгы жылтылганда бир балык жүктөгөн бир арабанын ичине, бочканын ичине кирип жатып алган. Барып бир ай жууганда чыкпай койгон. Жыйынтыгында Ломоносов эмне кылды мисалы үчүн? Бизде ар бир кыргыз Ломоносов боло турган эмеси генинде бар. Биз жөнөкөй эл эмеспиз да. Ошон үчүн биз СНГга үлгү болчу эл кыргыздар. Ал кыргыздар үчүн биз илимди, бизди карап туруп анан кийин башка коңшу мамлекеттер үйрөнөт. Азыр көп нерсебиз үйрөнүп атат. Мына азыркы мына коррупция менен күрөшүш башка боюнча Кыргызстанда башталды. Коңшу өлкөлөрдө 3-4 жылдан кийин башталып атат. Дагы башкалар билим боюнча да биз ошондойго чыга алабыз. Ошондуктан бул көп эле трагедия эмес. Мен баягыдан бери катуураак айтып койсом кечирим сурайм. Бул эми бир тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Биз өзүбүздүн ички кухняда ачык сүйлөп бири-бирибизге кичине тийишип алышыбыз керек. Намыска келгенде канжыгага сынга бутtu байлап коюп, душманды сайып туруп, өлтүрүп турган өзү өлгөн. Бул кыргыз, башка бир улутта жок мындай.